Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын мыкты аскер бөлүктөрү тандалып жыйынтыгы чыгарылды. Мындай ийгиликке быйылкы жылы түштүк аймагындагы 2 аскер бөлүгү татыктуу болду. Алардын бири Баткен облусунда жайгашкан 30-630 аскер бөлүгү 2019 жылдын мыкты батальону деп аталды. Баткен облусунун Бужум айылынан орун алган 30-630 аскер бөлүгүнүн имараты 2008-2009 жылдар аралыгында курулуп, пайдаланууга берилген. Аз убакыттын ичинде ар тараптуу күчүрмөн даярдыгы менен ийгиликтерге жетишип, 2010 жылдын 19 март айында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башы кол башчысы тарабынан күчүрмөн туу тапшырылган. 2013 жылы Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин окуу жыйынтыгы боюнча аскер бөлүктөрүнүн арасынан биринчи орунга татыктуу болуу менен эң мыкты аскер бөлүгү намы берилип, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланган. Ал эми 2016-2017 жылдарындагы жыл жыйынтыгынын негизинде 2 жыл катары менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын эң мыкты аскер бөлүгү аталып, аскердик вымпел тапшырылган. Быйылкы жылы да ийгиликтерди багындырууга жетишишти. Белгилей кетүүчү нерсе, буга чейин өлкөбүздүн аймагындагы эң мыкты аскер бөлүгү намына жеткирүүгө салым кошкон бул жетекчи учурда Ош шаарындагы 36-806 аскер бөлүгүнө которулган. Биз барган учурда аскер жетекчилери кызматтык толук кандуу алмашуу аракети менен жүргөндүктөн жыл ичи жасаган эмгегинин жыйынтыгы менен бөлүшүүгө аракеттендик. 2019 жылы аскер бөлүк ийгиликтерге жетишти. Бул жетишкенибиздин негизги максаты күнүмдүк талапкас эмгектин жыйынтыгында келип чыкты деп ойлойм. Бул аскер бөлүк 2019 жылы батальондук тактикалык машыгууларды, батальондун текшерүүлөрдү өткөрдү, жана ошондой эле рота, взвод деңгээлинде машыгууларды өткөрдү. Өзүңүздөр билгендей эле Баткен обласы башка коңшу мамлекеттер менен, эки мамлекет менен чектеш болгонуна байланыштуу аскер бөлүктүн өздүк курамы ар дайым күчүрмөн даярдыкты биринчи орунга алып келет. Ушулардын негизинде биздин аскер бөлүк кургактагы аскер бөлүктөрдүн ичинен мыкты аскер бөлүк болуп табылды. Ал эми жаңыдан кызматка дайындалган аскер жетекчиси да бул ийгиликти мындан ары татыктуу улантуу менен желекти башка аскер бөлүгүнө алдырып жибербөөгө аракет жасаарына ишеним артты. Азыркы убакта бул аскер бөлүк мыкты аскер бөлүк болуп эсептелет. Ушул аскер бөлүккө мени ишенип даярдагандан кийин мен дагы ушул жетекчилеримдин жана өздүк курамдын ишенимин актап, ушул аскер бөлүккө койгон максаттарым чоң. Жана мен өзүм ушул аскер бөлүккө командир болуп келгенге мен абдан сыймыктанып, жоопкерчиликтин баарын түшүнүп, жана Кудай буйруса жакшы ийгиликтерди, жаңы ийгиликтер жаратканга мен бүт аракетимди, бүт күчүмдү жумшайм. Койгон көп максаттар бар, талаптар бар. Буйруктардын бардыгын так аткарып, максаттарды жеткенге мен ар дайым даярмын. Азыр мына Кудай буйруса жаңы жыл келатат. Бардык аскер кызматкерлерин, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн ветерандарын, бардык жоокерлерди, офицерлерди, сержанттарды, прапорщиктерди чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жаңы жылда бардык жакшылыктарды, жаңы ийгиликтерди каалайм. Кыргыз элибизде ар дайым тынччылык болсун. Жаңы жыл баарыбызга жакшы жылдардан болсун. Бир канча ирет ийгиликтерди багындырган 30-630 аскер бөлүгү 2009 жылдан тартып ушул мезгилге чейин күчүрмөн даярдык менен эле чектелбей, ошол учурдагы Баткен облусунун коопсуздугун жана эл журттун тынчтыгын камсыз кылууда да зор аракет көрүүгө салым кошкон. Бул кызматтык милдетин бүгүнкү күндө да татыктуу улоо менен ыйык милдет өтөөдө. Аскердик бөлүк чектеш өлкөлөр аркылуу айрым мыйзамсыз иш аракеттердин да бетин ачууга салым кошууда. Түзүлгөн күндөн тартып тажрыйба алмашуу максатында өткөрүлгөн машыгууларга да активдүү катышат.
Мекен чеги 2009 биргелешкен Атайын чек ара операциясы 2013 жылы аскер бөлүктүн жана Баткен облустук коопсуздук комитетинин өздүк курамынын катышуусунда антитеррор 2013 окуу машыгуусуна катышкан. Аскердик курамдын жана Орусия Федерациясынын Кан шаарында жайгашкан учкучтар базасынын өздүк курамынын катышуусунда Достук 2013 окуу машыгуусунда да мыкты даярдыктарды көрсөтүшкөн. Ошондой эле Тажикстан Республикасынын куралдуу күчтөрү тарабынан өткөрүлгөн биргелешкен роталык тактикалык машыгууга катышып, өздөрүнүн күчүрмөн даярдыктарын сынай алды. Жолдош жоокерлер, бүгүнкү тарбиялык иштер сааты сабагы боюнча өтүлө турган темабыз бабалардын осуяты, миңдеген жылдардын мурасы деген темада сабак өтмөкчүбүз. Кыргыздын эле андан кийинки ата бабаларыбыздын айтып өткөн накыл кептери тууралуу бүгүнкү сабакты өтмөкчүбүз. Манас атабыздын жет осуяты, биринчи осуяты эл журттун ажырагыс бүтүндүгүн сактоо тууралуу улут аралык ынтымакты, достукту икем кармоо, атуулдук аракетти сактоо, арбас мээнет, алдыңкы өнөр билим алуу дөөлөт тууралуу айкөлдүк кечиримдүүлүк жана ошондой эле жетинчи осуяты Кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоо жана анын көз карандысыздыгын сактоо. Ар жыл сайын өздүк курамдын катары жаш жоокерлер менен толукталат. Учурдагы кызмат өтөгөнүнө 2-3 ай болгон. Тагыраак айтканда, күзгү мөөнөттүк чакырылууга келген жоокерлерди аскердик тартипке жана уставтарга тарбиялоо үчүн офицердик курам өз алдынча жана атайын пландын негизинде иш алып барууда. Келгенибизге 3 ай болуп калды. Буюрса, кызмат өтө жакшы, патриоттук сезимдерге алып келет экен, жакшы. Мекенди коргоо сезимдерин күчөйтөт экен. Ошо азыр жаштарга айтарым, армияга келип, өзүңөрдүн кызматыңарды аткарып, мекениңерди коргоп кеткиле деп демекчимин. Саламды өзүм ата-энеме, тааныштарыма, бир туугандарыма, айылдаштарыма, тааныштарыма салам жолдойм. Ош областы Арман району Чекот айыл өкмөтүнөн келдим. Негизи кызматым граната ыргыткыч азыркы учурда. Ошол кызматта кызмат өтүп атам. Бардык балдар, эркек деген ошол өзүнүн милдетин аткарып кетишин каалайм. Саламды биринчи үйдөгүлөрүмө, ата-энеме, бир туугандарыма жана кызматташ жолдошторумдун кызматына ийгилик каалайм. Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Саргер айыл өкмөтүнө төрөлгөнмүн. Мен ата мекенге кызмат кылуу үчүн октябрь айында келгенбиз 3630 аскер бөлүгүнө. Азыркы учурда кызмат өтөбүз жакшы жүрүп жатат. Кызмат өтөбүзгө буюрса 3 ай болуп калды. Мен бул кызмат өтөөдө ата-эненин кадырын билдим. Мекенге болгон сүйүү сезим пайда болду. Жакшы досторду таптым. Ата-энеме, бир туугандарыма жана мени тааныган бардык тааныштарыма салам айта кетмекчимин. Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнөн болом. Мен аскердик кызматка октябрь айынын 9-унда чакырылгам. Жана азыркы учурда Баткен областынын Бужум айылында жайгашкан 3630 аскер бөлүгүндө кызмат кылып жатам. Мен аскердик кызматка келип, бир нерсени байкадым. Аскердик кызматта эч качан улут бөлүнбөйт экен. Жаңы досторду таптым. Көп нерселерди үйрөндүм жана бир канчалаган ийгиликтерге жетиштим. Ушул ийгиликтерге жетишиме ушул өзүбүздүн подразделениянын командирине абдан ыраазычылыгымды билдирем. Силерге сунушум аскердик кызматка келгиле. Жалал Абад областынын Алапка районунун Биржимай айылынан болом. Аскер кызматына келгениме 3 ай болуп калды, Кудай кааласа. Аскер кызматы жакшы экен.
келип кызмат кылгыла. Бул жакта ар кандай конкурстар болот, жакшы нерселер болот экен. Сабактар болуп, учениялар болуп жакшы экен. Тааныштарыма салам жолдойм. Ата-энеме, бир туугандарыма салам жолдойм. Аскердик сабактар ар күнкү тарбия иштери жоокерлерди бир топ чыйралтып, мекенге болгон сезимдерин, көз караштарын жогорулата алган. Жоокерлердин арасында ар кайсы улуттун өкүлдөрү да кызмат өтөдү. Алардын мамлекеттик тилди так өздөштүрүүсү мекенге болгон өзгөчө сый урмат экенин белгилешет. Буга чейин мен кыргыз тилин так сүйлөгөнүм себеби мен Кыргыз Улуттук университетинин Оштоо коллежинин экономика жана бухгалтердик эсеп багытында окуп, быйыл окуун бүтүп, бул жакка аскердик кызматка келдим. Ата-энеме жана досторума, мен тааныгандардын бардыгына салам жолдойм. Аскер кызматкерлерине жана жоокерлерге аскердик бөлүк толук кандуу шарттар түзгөндүгүн көрсөтүүнүн башынан бери маани берип турсаңыздар керек. Жоокерлерге аскер кийим-кечилеринен сырткары атайын спорттук кийим-кечилер берилип, ал өз мезгили менен алмашып турат. Өзгөн шаарынан келип отурам. 30-630 аскер бөлүгү бул служба кылганыма 2,5 ай болуп калды. 2,5 айда биз көптөгөн нерсеге жетиштик. Спорт менен да машыгып жатабыз. Кийип турган форма бул кышкы форма. Кышында бул жакта күн ачык, кандай деле көп кар жабайт. Жайындасы футболка, шортик, аябай погода эң ысык болот бул жерде. 36 градус. Спорт ден соолук булагы демекчи. Бул жерде спортко аябай көңүл шарттар түзүлгөн. Анан дагы бардык эле шарттар түзүлгөн. Жада калса жатаканага бардыгы мамлекет тарабынан жакшы көмөк жардам берилип турат. ЛТР каналына дагы чоң рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Жана ошондой эле учурдан пайдаланып, көрүп жаткан телекөрүүчүлөр, Өзгөн районуна караштуу Куршап айылынын ата-энеме, досторума жана тууган уруктарга баарына салам жолдойм. Жоокерлердин жакындан достошуусуна, өз алдынча эс алууга берилген убакыттарда зор өбөлгө түзөт. Ар кандай спорттук оюндар менен катар өздөрү кызыккан адабияттар, жаңылыктар менен да таанышууга маани беришет. Андан сырткары таланттуу жоокерлер куралдаштарына жагымдуу музыканын коштоосуна жан дүйнөгө дил азык тартуулайт. Мелчиген асман астында мен турам чектин жанында. Куралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарам күн чегара. Куралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарам күн чегара. Карегим сенсиң мекеним, кайраты күчтүү жигитмин. Чептен дагы бекем болуп, жоокерим турса коруп, душманың турсу сестенип. Чептен дагы бекем болуп, жоокерим турса коруп, душманың турсу сестенип. Айтылуу кыргыз элимдин айбаты күчтүү экени. Аскер жатаканалар менен катар спорттук залдар да бар. Керектүү эмеректер өз орду менен жайгашылган. Аскер кызматкерлеринин мекенчилик сезимине дем кошкон атайын жасалгалар да бир караган адамды кайдыгер калтырбайт. Seni
Көрсөтүүнүн башында баяндалгандай, Баткен облусундагы бул 30-630 аскер бөлүгү менен катар Ош шаарындагы 36-806 аскер бөлүгү жылдын мыктыларынын катарын толуктады. Убакыттан пайдаланып, 8-гвардиялык мотоаткычлар дивизиясынын жетекчисинде кепке тарттык. 2019 окуу жылынын жыл жыйынтыгын кече жакында биздин Борбор шаарыбызда Бишкек шаарында өткөрүлдү. Бардык куралдуу күчтөрүндө, аскер бөлүктөрдө кызмат кылып аткан командирлер, анын орун басарлары, биздин штаб башчылары жыл жыйынтыкка катышып, ошол жыл жыйынтыкта түштүк жергесинде жайгашкан аскер бөлүктөрдүн эң жакшы күжүрмөн жана мобилизациялык даярдык боюнча жана аскердик тартип боюнча батальондор арасында биринчи орунду алып, вымпелге ээ болду. Ошондой эле аскер бөлүктөрдүн бири Ош шаарында жайгашкан биринчи мотоаткычлар бригадасы дагы бригадалар арасында биринчи орунду ээлеп вымпелге ээ болушту. Жыл жыйынтыкталып, аскер тармагынын ар бир кызматкери жаңы жылды жаңы маанай, жакшы тилектер менен тосуп алууга кадам таштоодо. Алардын тилеги эл жердин тынчтыгы, өлкөнүн бүтүндүгүн көздүн карегиндей сактоо. Башкысы, бекенди сүйгөн жаш аскерлерге өз тажрыйбаларын бөлүшүү менен тынчтык күндүн эр азаматтары болуусуна салым кошуу. Бул тилектер муунга улануучу ыйык милдет. Өзүмдүн атыман 8-гвардиялык мотоаткычлар дивизиясынын өздүк курамынын атынан мен ойлойм 2019 окуу жылы жакшы жылдардан болду. Мына келе жаткан 2020 жыл жакшы жылдардан болсун. Генералдарды, офицерлерди, прапор сержант, жоокерлерди жана аскер кызматкерлерин жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бар болуңуздар, элибизде, жерибизде эч качан согуш болбосун. Өркүндөп өсүп, гүлдөп, Кыргызстан эли ар дайым жакшы ийгиликтерге жетишип, ар бир аскер кызматкерине үй бүлөлүк бакыт, ден соолук каалайм деп кетмекчимин. Балага асыл мурас ата мекен.